Ушул дарбазадан кирүү оңойго турган эмес. Византия мамлекетинин эң күчтүү жоокерлери мына ушул жерде болгон. Ушул дарбазаны алууда өтө чоң эрдиктерди көргөзүшкөн. Ушул дарбазаны ачып берип, биринчи Византия мамлекетине кадам таштаган кыргыз баатырларыбыз үчүн 100-150 метр жерге атайын кыргыз бабаларыбыздын күмбөзүн тургузушкан түрк боордошторубуз. Мына көптөн күткөн жерибизге, алыска сапар алган жерибизге жетип келдик. Тууганда кыргызлар көргөзүлө турат. Азыр эми ичине киребиз. Ошол кезде Византияга канча кыргыз аскери кол салганы азырынча белгисиз. Бирок ошол жерде каза болгон баатырлардын эрдигине Орхон Гази өзү ушул күмбөздү салдырып мавзолейге айланткан экен. Мунун ичинде мына көрүп атасыздар 13 күмбөз жатат. Ичкерде 7, сыртында 6. Достор, буга чейин биз чыгарып жаткан тарыхка мыйыгынан күлүп, ишенбей Манас атабызды жокко чыгарган туугандарыбыз, чала кыргыздар же ошо кулдун тукумдары арабызда көп экенин билинип атат, комментарийге аргандайлар жазып атат. Мына ушул далилдерди дагы ошолор көрсө экен, кыргыздар ким экенин билсе экен. Ошо зыярат ниетибиздин эң негизги максатыбыз Куран окуп, ушу бабаларыбызга бата кылып кетели дедик эле. Мына ниетибизге жетип, мында Куран окуп, ушул жерде бабаларыбызга дуа кылдык. Бул бабаларыбыз